Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү эфирибизде биз өлкөбүздүн экономикасы үчүн эң маанилүү багыттардын бири инвестиция тууралуу сөз кылабыз. Кыргызстанда инвестициялык климат кандай өзгөрүүдө, чет элдик жана ички инвесторлор үчүн түзүлүп жаткан мүмкүнчүлүктөр тууралуу. Жакынкы жылдары кайсы тармактарга өзгөчө басым жасалып жатат? Ушул жана башка маанилүү суроолорго жооп алуу үчүн биз студияга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын орун басары Жалын Жээналиевди чакырып отурабыз. Жалын Муратбекович, студияга кош келдиңиз. Акыркы жылдары ушул өлкөбүздө инвестициянын көлөмү олуттуу өсүп жатат. Бул өсүштү камсыз кылган негизги факторлор, себептер эмнелер болуп атат? Сөзүбүз куру болбошу үчүн айталы, мына сиздерге таянып улуттук статистикалык комитетте өзүнүн үстүбүздөгү жылдын 3 айындагы маалыматын чыгарды. Ал жерде былтыркы жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу, ушул эле убактагы көрсөткүчтү алганда 25,5%га өскөндүгүн кабарлап жатат. Буга негизинен эмнелер себеп болуп атат? Саламатсыздарбы? Негизинен чын эле туура айтып кеттиңиз. Ушул былтыркы жыл менен салыштырмалуу бизде инвестициялык саясат жана инвестиция багытындагы ишмердүүлүк кыйла активдешип, бүгүнкү күндө биз ар бир приоритеттүү багыт боюнча өсүү темпин байкап жатабыз да. Тагыраак айта турган болсок, мына ушул жылдын 3 айында ошол негизги капиталдарга инвестициялардын көлөмү ошол 25%дан ашып, бүгүнкү күндө жалпысынан ушул 77 миллиард 300 миллион сомду түздү да. Анын ичинен негизги өсүү темпин жакшы көргөзгөн багыттардын бири болуп, бул курулуш багыты болууда, ошол бир 29%дын тегерегинде. Жана ошондой эле өнөр жай багыты, жана ошондой эле туризм багыты, жана кызмат көрсөтүү, айыл чарба багыттары дагы ушул бир 7%дан 10%га чейин ар кандай көрсөткүчтөрдү байкасак болот да. Негизинен бул жагдайга бир катар олуттуу факторлорду айтып кетсек болот. Бул сөзсүз түрдө саясий стабилдүүлүк. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр белгилүү болгондой, дүйнө жүзү боюнча инвесторлор бизде Кыргызстанга кызыгуусун арттырып, бүгүнкү күндө ар бир багыт боюнча иштерин жүргүзүп жатат да. Андан тышкары мыйзам ченемдик укуктук актылардын кыйла жеңилдеши жана жаңы форматтагы жаңы мыйзамдардын ишке ашырылуусу да. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бизде Кыргызстанда ушул Англия укугу боюнча тамчы атайын финансы аймагы түзүлүп, бул ушул дагы дүйнөдөгү алдыңкы инвестициялык компаниялардын, инвестициялык фонддордун кызыгын жаратууда. Жана ошондой эле биз ушул инвестиция багытындагы 2025 жылы жаңы мыйзамды кабыл алып, ушул мыйзам аркылуу биз инвесторлордун, ички жана чет элдик инвесторлордун укугун коргоо боюнча мыйзамдын деңгээлине көтөрүп, аларды өтө приоритеттүү багытка айландырдык да. Андан ошондой эле мамлекеттик жеке өнөктөштүк багыты боюнча дагы сөзсүз түрдө айтып кетүү зарыл. 2021 жылы бул мыйзам жаңы кабыл алынып, ушул жаңы мыйзам кабыл алгандан соң бизде мамлекеттик жеке өнөктөштүк багытындагы портфель кыйла өзгөрүлгөн да. 30 эсе өзгөрүлдү, 30 эсе көбөйдү десек болот да. Мурун 3 эле долбоор болсо кол коюлган, бүгүнкү күндө 90га жакын долбоор болуп жатат да. 434 миллиард сомду түзгөн портфель бар да. Негизинен бул мамлекеттик жеке өнөктөштүк багыты жана ошо инвестициянын тартуунун негизги артыкчылыктары болуп, бул сөзсүз түрдө бизде региондордо, аймактарда жаңы жумушчу орундар түзүлөт, салыктык базабыз көбөйөт, жана ошондой эле технологиялар трансфер болот да Кыргызстангачы. Ири алдыңкы технологиялар Кыргызстанга келип, ошолор аркылуу биздин дагы инновациялык багытыбыз өсөт да. Жана ошондой эле сөзсүз түрдө бул ошол биздеги региондук өнүгүүгө дагы бир абдан жакшы шарт түзөт да, негизи инвестициялар келиши. Андан тышкары абдан маанилүү жагдай бул биздин республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгүн кыскартат да. Мисалы, мына бизде азыр канча деген жолдор ушул мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн принципи менен салынып жатат. Ал деген жок дегенде эле 20 миллион доллардан 50 миллион долларга чейинки долбоорлор. Бул бюджеттин эсебинен кете турган акча болчу, бирок буну ишкерлер биз өзүбүз акчабызды салып, ошону 15 жылдын ичинде кайтарып
алып чыгып кетебиз, андан кийин биз мамлекетке калтырып кетебиз деп салып атат. Ошондуктан бул биздин республикалык бюджеттин чыгаша бөлүгүн сөзсүз түрдө жакшы кыскартып, бир өнүгүүгө жакшы өбөлгө түзүүдө. Жалал Муратбекович, жогоруда сиз 2026 жылдын 3 айындагы көрсөткүчтөргө, сумма, цифраларга токтолдуңуз. Ошол тышкы инвесторлор менен ички инвесторлорду алып карап көрө турган болсок, кимисинин салымы көбүрөөк болуп атат? Бүгүнкү күндө биз статистикага карай турган болсок, ошол чет элдик түз инвестициялардын көлөмү бүгүнкү күндө 2025 жылы 950 миллион АКШ долларды түздү да. Анын бир 634 миллион доллары бул ошол кайра инвестиция болуп саналат да. Анан негизинен бүгүнкү күндө ошол негизги капиталга инвестициялардын салуусу болсо дагы ошол бир 1 миллиард доллардын тегерегинде болуп атат да. Демек бүгүнкү күндө чет элдик инвесторлордун дагы, ички инвесторлордун дагы активдүүлүгү бирдей баратканын майкасак болот да. Анткени өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүгүнкү күндө биздин ички инвесторлорубуз бир катар ири инвестициялык долбоорлорго каражаттарын салып, ошол инвестициялык долбоорлорду ишке ашырып жатат. Европа мамлекеттерине биздин ишкерлерибиз, биздин мөмө жемиштерибизди экспорттоодо чийки зат катары буга чейин. Азыр эми булар биякта ири завод салып, ошол завод аркылуу ошол чийки зат катары эмес, жанагы түздөн түз Германиянын, Европанын, Англиянын магазиндерине, маркеттерине түздөн түз бара турган продукттарды чыгарайын деген биздин жаш ишкерлерибиз бар да. Бул негизинен эмнени айтат? Негизинен бул ишкерлерибиздин бизнеске кызыгуусу жогорулаганын, өздөрүнүн каражатын салуунун жана ошондой эле аларга мамлекет тарабынан дагы каржылай тургандай мүмкүндүгүн айтуу болот да. Мына бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой 5тен ашуун эки тараптуу мамлекеттер менен өнүктүрүү фонддору иштеп жатат. Ал өнүктүрүү фонддору өтө кыска, узак мөөнөттүү жана кыска пайыздуу насыяларды берип, анан финансылык инструменттерди берип, алар биздин ишкерлерибиз абдан активдүү колдонуп жатат да. Жана ошондой эле биздин дагы кээ бир фонддорубуз проекттик каржылоо менен кирип жатат да. Булар түздөн түз насыя пайызга бербейт. Булар ошо компаниясына кирет дагы, үлүшүн алат дагы, каражатын берет, анан бир убакыт өткөндөн кийин ал каражатын алып чыгып кетет дагы, андан ары иштеп кете берет. Андан тышкары мына бизде бүгүнкү күндө Кыргызстанда улуттук инвестициялык фонд деген ири мекеме түзүлгөн. Ал мекеме биздин ишкерлерибизге инвестициялык долбоорлорду каржылоого жана ошондой эле алардын дагы долбоорлорунда проекттик каржылоо багытындагы катышууга мүмкүндүк болуп, мына бүгүнкү күндө бир катар жакшы олуттуу долбоорлор башталып, экспортко багытталган долбоорлор болуп жатканын байкоодобуз. Ошол эле учурда мына эл аралык ири кылымдын долбоору деп айтсак болот. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу, биздин өлкө ичинде да бир нече багыттар, ошол эле балыкчы Кочкор багытында темир жолдун баягы курулушу активдүү жүрүп, мындайча айтканда бул эми транспорттук байланыш түйүн бир нече мүмкүнчүлүктөрдү ачып атат. Ушул багытта дагы инвестициянын салымы зор болуп атканын баса белгилесек болот. Ички инвесторлор демекчи бүгүнкү күндө энергетикага да басым жасагандар бар экен. Ушул кичи ГЭСтерди курган инвесторлордун көбү биздин өзүбүздүн мекендештер, жарандар, ушул Кыргызстанда жүргөн, жашап иштеп аткан жарандарды айтсак болот экен. Бүгүнкү күндө ушул бюрократиялык тоскоолдуктар канчалык азайды десек болот? Себеби дегенде мамлекет башчы дагы өзү түз айтып атат, инвесторлорго ички болобу, тыштан келгенби кандай маселе болбосун, мындайча айтканда түз мага өзүмө да кайрылсаңар болот, бирок ага чейин эч бир тоскоолдук болбошу керек. Бардыгын болушунча алып салалы деп, баягы мыйзамдардын жакшыртылышы, жаңы мыйзамдардын кабыл алынышы, бардыгы ушул инвестициялык климатты жакшыртууга багытталып атпайбы? Анан чын-чынында реалдуу картинаны алып карай турган болсок, бюрократия деген нерсе болбой калды деп айтсак болобу, же дагы эле бар болуп атабы? Эми негизи бул бюрократия маселеси бир 5 жылда же болбосо ушул кыска мөөнөттүн ичинде пайда болуп калуу дегенден алыспыз да. Бул деген ушул 30 жылдан бери түптөлүп келген тилекке каршы жаман көйгөй да. Ал көйгөйдү чечүү максатында ушул 21 жылдан бери ушул биздин
юстиция министрибиз Аяз Батыркуловичтун жетекчилигинин алдында ири чоң дебюрократизация боюнча өтө республикалык масштабтагы иш жүргүзүлдү да. Ошол 91-жылдан баштап 2021-жылга чейин Кыргызстанда кандай мыйзамдар кабыл алынган, жана укуктук ченемдик актылар кабыл алынган, анан алардын кандай иштеп жатат, элге чын эле пайдасы тийип жатабы же болбосо жөн эле ашыкча жүк болуп турабы элибизде деп. Анан ошолордун баарынын натыйжасында өтө көп мыйзамдар жана мыйзам ченемдик укуктук актылар иштебеген, зыянын келтирген мыйзамдар жокко чыгарылып, алардын ордуна жеңил, жөнөкөй иштей турган мыйзамдар кабыл алынып жатат да. Анан мына жакында эле президентибиз жаңы мыйзам жарлыкка кол койду, ошол жана регулятордук гильотина деген. Бул эмнени айтат? Бул биздин ишкерлерибизге жаңы мүмкүндүк. Атайын тизме түзүлгөн, ошол тизмеге ылайык кайсыл уруксат кагаздары гана ошол тизмеде аныкталган болсо, ошолорду эле алууга укуктуу. Калганы жок боло турган болсо ал тизмеде болду. Ишкерлерден мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик органдары уруксат кагаздарын жана аларга ошол лицензияларды суроо талап коюуга толугу менен укугу жок да. Бул ишкерлер тарабыбыздан ошол репортаждарды да алып кала турган болсоңуздар, сурасаңыздар, бул биздин ошол ишкерлерге абдан жагымдуу жагдай болду го деп ойлойм да. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө бюрократияны негизинен жоюу максатында цифровизация, эң негизинен цифровизация да. Бул цифровизация бүгүнкү күндө өзүңүз жакшы көрүп жатасыз, абдан жеңил жүрүп жатат да. Мына мен өзүм эле мисал келтирип кетейин. 19-жылы биз өкмөттө иштеп жүргөндө бир тапшырманы, вице-премьер-министрдин тапшырмасын жеткириш үчүн, бир кагазды жеткириш үчүн биз деген 40 районго 40 көчүрмө жазачык, 20 кагаздан турган кагазды. Анан үстүнө дагы ар бир районго жеткириш үчүн ар бир районго 20дан жазап, анан кол менен жазып чыгып, анан печать коюп, анан ошонун баарын жеткирип, ал тапшырма алыскы бир районго жеткенге чейин эле ал тапшырма актуалдуулугун жоготуп калышы мүмкүн болчу да. Азыр бүгүнкү күндө биз ал тапшырмаларды деген бир эле басабыз дагы 1 секундтун ичинде биз Кыргызстандын кайсыл булуң бурчуна барбосун ал тапшырмабыз жетип калып атат да. Бул ошол цифровизациянын натыйжасы, цифровизациянын жетишкендиги. Бул ошол эле бул мамлекеттик багытта болсо, бизнес багытында да ошондой кылып атабыз. Азыр биз деген инвестиция автоматташтырылган системаны иштеп чыгып атабыз. Бул система эмнени айтат? Бул бирдиктүү терезе болот. Биздин ишкерлерибиз азыр бүгүнкү күндө бир проект жазып, проектти ишке ашырам, завод курам десе, ал деген канча деген инстанцияларга барып, ошол жактан кагаздардын баарын алат. Биз анын баарын бир системага киргизебиз. Анан ал системаны биздин президенттик администрация дагы көрүп жатат. Кайсыл мамлекеттик орган инвестордун суроо талабын канча күнгө кечиктирип жатат. Мындай кызыл болуп күйүп турат да. Мына мисалы 14 күн берилсе, эгерде 16 күн болсо мындай кызылыраак болуп, анан 20 күнгө ашып кетет турган болсо кыпкызыл болуп күйүп, администрацияда бүт жерде ушундай мындай эме болуп калат да. Жакшы бир өзүнүн сигналдарын берип турат да. Анан сөзсүз түрдө биз дүйнөлүк трендтер менен бирге кетиш керекпиз. Азыр мына дүйнөдө бир өзүңүз байкап атасыз да. Дүйнөдө саясий туруктуулук жок, геосаясий абал өтө курч, нефтин баасы кымбаттап атат. Негизинен эле дүйнөдөгү акыбал өтө оор. Демек, инвестициянын көлөмү азайыш керек болчу да. Бирок инвестициянын көлөмү кайра жогорулуп атат да. 1 триллион 600 миллиард долларды 2025-жылы түзүү. Бул эмне үчүн? Бул анткени жасалма интеллекттин өнүгүүсү. Элдер азыр жасалма интеллектке, технологияга басым жасап, анан акчасын аябай салып атат. Мына биздин эле кошуна мамлекетибизде жасап чыккан ишкердин компаниясы, Hicksfield деген компаниясы 4 миллиард долларга чыкты. Бул биздин Борбор Азия үчүн бул өтө бир чоң сумма да. Анан бирок мен бир айтып кетчү жагдай, биздин ишкерибиз караколдук жигит Нью-Йоркто компания ачып, ал компаниясы бүгүнкү күндө 1 миллиард доллар болду. Бирок интервьюларында YouTube'дан көрүп атам, ал айтып атат, мен жакынкы 5 жылдын ичинде компаниямдын капитализациясын 20 миллиард долларга жеткирем деп атат да. Бунун чыгарган продуктусун
Нью-Йорктун Уолл-стрит полностью баардыгы камтып ошолордун программасы менен колдонуп жатат да. Анан ошондой эле мына биз бүгүнкү күндө жогорку кеңеште венчурдук каржылоо багытындагы венчурдук каржылоо боюнча мыйзамын иштеп чыгуудабыз. Бул мыйзамга ылайык биз Кыргызстандагы стартаптарды колдоо максатында жана ошондой эле стартап экосистеманы түзүү максатында иштеп чыктык да. Негизинен бүгүнкү күндө биздин студенттерибиз жана айымдарыбыз негизи эле ушул стартаптар боюнча өзүнүн өзгөчөлүктөрүн көргөзүп кетет да. Абдан демилгелүү жана абдан жакшы идеяларды айтып келатат да. Бирок алар каржы табам дегенде эмне маселеге дуушар болушат. Алар каражат издейм деп эле банкка барса, банктан үстөпкө талап өтө чоң, 25%, 20%дан 25%га чейин күрөө талап кылат. Күрөө студенттерде күрөө деген жок да. Анан негизинен ошо баштапкы финансы каражаттарын сурашат да. Анан ошентип эле стартаптар өлүп калат да, токтоп калат да. Ошол мындай өзүнүн жашоо этабы башталып элек жатып эле токтоп калат дагы. Анан корзинага кетип калат да. Анан биз ушул фонддорду түзө турган болсок, венчурдук фонддорду түзөт. Алар ошолордун капиталына кирип 5 жылдан кийин сен компанияң бир өсүү темпи момча болгондон кийин 15-20% болгондон кийин мен өзүмдүн үлүшүмдү алам деп бир жакшы мүмкүндүк да. Анан ошол венчурдук багыт боюнча сөзсүз түрдө биз деген бүгүнкү күндө биздин айымдарыбыздын дагы жакшы жыйынтыктарын көрүп жатабыз. Мына бизде Асель Сартбаева деген айымыбыз бар. Бул негизи 20-жылы ковид болгондо деген вакциналарды көрбөдүкпү, кандай вакциналардын маанилүүлүгүн. Анан вакцинаны негизи ООНдун изилдөөсү боюнча вакцинаны транспортировка кылууда 25% жоголуп кетет экен. Анткени жана муздаткычы жок болуп калат, же ушундай сактуу бир маселелер болуп 25% жоголуп кетет экен. Жана биздин Асель Сартбаева деген айымыбыз ушунчалык бир инновациялык технология жасап чыгыптыр, капсулаларды иштеп чыгыптыр. Ошол капсулага вакцинаны сактаса, ал эч кандай өзүнүн кубаттуулугун, эч кандай күчүн жоготпойт экен да. Демек жанагындай вакциналарды муздаткычтарда транспортировка кылуунун кажети жоголуп кетип атат да. Анан ал айымыбыздын өзүнүн жумушун азыр деген тиги Бириккен Улуттар уюму өзүнүн интернет сайтына чыгарып абдан мактап, ушундай кыргызстандык ишкерибиз ушундай. Анан эми азыр анын дагы инвестициялык долбоору бир жакшы бир деңгээлге чыгат деген ойдобуз да. Демек, жогоруда өзүңүз белгилегендей, геосаясий факторлор ошол дүйнөдө болуп турган оор геосаясий кырдаал Кыргызстандагы инвестициялык агымдын тескерисинче кайсы бир деңгээлде өсүшүнө дагы алып келип атат десек болот турбайбы? Анткени кайсыл бир өлкөлөр ушул биздин мамлекетке инвестиция салууга кызыктар болуп турат. Бул чек эмес десек болот. Азыр кайсыл бир топ 5-10 мамлекетти айта аласыз Кыргызстанга көбүрөөк инвестиция салып аткан? Негизи абдан туура айтып кеттиңиз. Бул негизи өлкөнүн дагы инвестициянын көрсөткүчүн жана дүйнөлүк деңгээлдеги инвестициянын көрсөткүчү ошол ички дүң продукция менен чет элдик түз инвестициялардын агымы менен пайыздык чең менен саналат да. Азыр бүгүнкү күндө дүйнөдө дүйнөлүк ички дүң продукцияны менен чет элдик түз инвестициялардын пайызын санай турган болсок 3% болуп саналат да. Дүйнөлүк чет элдик инвестициялардын агымы 3% болуп саналат. Бизде Кыргызстанда акыркы учурда 7%дык ченди сактап келүүдө. Бирок бул биздин акыркы көрсөткүчүбүз эмес, биздин стратегиябызга ылайык биз аны 13%га чейин 2030-жылга чейин көтөрөбүз деген ойдобуз да. Биз негизинен 13% болсо биздин экономикабыздын өсүшүнө чет элдик түз инвестициялардын салымы жакшы таасир берет деген ойдобуз да. Анан бүгүнкү күндө өзүңүз айтып кеткендей акыркы 10 жылдан бери сакталып келген салттуу кызматташтык бар. Бул Кытай Эл Республикасы, Россия Федерациясы, Казакстан Республикасы жана ошондой эле Түркия, бордош Түркия мамлекети жана Европанын бир 2-3 мамлекети менен биз жыл сайын бир көрсөткүчтөр менен инвестициялык кызматташтыкты байкап келсек болот да. Анан негизинен бүгүнкү күндө ушул негизги багыттардан болуп ошол бизде сөзсүз түрдө тоо кең багыты болуп турат. Бирок биз тоо кең багытын бүгүнкү күндө биз диверсификациялайлы деп атабыз. Биз сөзсүз түрдө инновациялык технологиялар багыты, өнөр жай, кайра иштетүүчү биз деген бүгүнкү күндө өзүбүздүн чыгарган продукциябыз дүйнөдө канчалык деңгээлде суралып
канчалык деңгээлде суроо талапка ээ экенин билбейбиз да. Ошол эле балыбыз да. Балыбыз биз бул жерде деген бир баа менен сатсак, башка мамлекеттерде, өнүккөн мамлекеттерде биздин эле баа бал 15 эсе, 20 эсе кошумча нарк салыгы кошулуп сатылат да. Ошондуктан биз деген бүгүнкү күндө ошол биздин Кыргыз экспорт жана экономика министрлиги менен бирдикте ошол чийки зат катары балды көп көлөмдө сатуудан алыс болуп, жанагындай кички 200 граммдык жанагындай тараларга салып сатууну биз көздөп жатабыз да. Анткени кошумча нарк салыгы абдан кыйла жогорулайт да. Ошондой эле жаңгагыбыз, мына Арсланбоптон чыккан жаңгагыбыз, балыгыбыз, мына биз билебиз Кытай Республикасы тете Норвегиядан бери форельди алып келет да. Биз дагы ошол биздин форельдерди бүгүнкү күндө мындай көлөмүн чоңойтуп 5 килограмм, 6 килограммга чейин чоңойтуп турабы. Анан ошол бир $15 1 килограммга биз ошол Кытайга сатсак болот да. Бүгүнкү күндө ушул сиз салттуу кызматташып бири-бирибиз менен келаткан бир нече стратегиялык мамлекеттерди, Европанын бир нече өлкөлөрүн атадыңыз. Дагы кулачыбыз кеңейиши, географиялык аймак кеңейиши мүмкүнбү? Мисалы ошол эле жакынкы чыгыштагы же башка араб өлкөлөрүндө болуп жаткан кырдаалдарды эске алганда, алар дагы ушул Борбор Азия чөлкөмүн баягы тынчтык орноп турган, экономикасы гүлдөп турган, же болбосо мындайча айтканда инвестициялык климат жакшырып турган чөлкөм катары карап, анын ичинде Кыргызстанга инвестиция салууга кызыктар дагы болушу мүмкүнбү? Буга чейин мисалы бир нече B2B жолугушуулар өтүп келди. Ошол эле мамлекет башчысынын сапарында президент дагы өзү түз ушул инвестиция салууга ар бир кайсыл өлкөгө сапар менен барбасын ишкерлерин чакырып келет, бизнесмендерди чакырып келет. Сөзсүз түрдө абдан туура айтып кеттиңиз. Биз азыркы учурда ошол биздин дүйнөдөгү алдыңкы технологияга ээ болуп жаткан мамлекеттерден инвестиция тартуу боюнча абдан бир олуттуу иштерди жасап жатабыз. Япония, Корея, Европа мамлекеттери, Америка Кошмо Штаттары, мына өзүңүз белгилүү болгондой, биз биринчи жолу тарыхта 2025 жылы тарыхыбызда биринчи жолу абдан натыйжалуу экспого катышып, бул экспо деген бул мындайча айтканда спорттун сөзү менен айта турган болсок, экономикалык олимпиада да. Бул дүйнөнүн лидерлеринин баары ошол ачылышка барып, ошол императордун астына чыгып, ошол президенттер, премьер-министрлер, министрлер баары өзүнүн суктануусун айтып кетет да. Анан ал жерде негизи эле натыйжалуу катышуу деген мурун бизге оор болчу да. Биз 170 катышуучунун арасынан 19 мамлекети гана алтын медальга ээ болду да. Биз ошонун бирөөсүнө ээ болдук. Бул абдан тарыхый көрсөткүч. Биз эми эмкисинде ала алабызбы, ала албайбызбы, биз ошол биринчи 3 орундукка илинебизби, илинбейбизби деген маселе да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө ошондой олуттуу иш-чараларга катышуу менен өзүбүзгө дүйнө жүзүнө көңүл бурдуруп жатабыз. Япониядан эле эмес, мына ошол Япониядан биздин павильонго келген Улуу Британиядагы бир ишкер Кыргызстанга келип кетиптир жакында. Ал дагы репортаж чыгарып, мен ошо YouTube'дан көрүп таң калдым. Мына демек ушундай бир мультипликативдик эффект берет дегенчи. Анан сиз айтып кеттиңиз, чынында эле бүгүнкү күндө геосаясий абал өзүңүздөргө белгилүү болгондой 22-23 жылдары дүйнөдөгү эң көп миллионерлердин жана миллиардерлердин көчүүсү ошол Бириккен Араб Эмираттарына болгон да. Эми азыр деген ал жакта саясий абалга байланыштуу жакынкы бир жылдагы ири форумдар, иш-чаралар толугу менен кыскартылды да. Эми азыр ошол мындайча айтканда абал площадка бош турат да. Биз азыр ошону толтурабыз. Азыр мына тамчы атайын финансы территориясы ачылса, инвесторлор көтөрүлө турат. Качан бизге жарыялайсыздар? Качан биз регистрация баштасак болот деп. Демек ал жерге регистрация болоору менен эле биз деген ошондой ири иш-чараларды өткөрүп, мына биз деген мурун деген Кыргызстанда бизнес форум өткөрөбүз десек, ашып кетсе бир 300 кишилик форум өткөрчүк. 1000 кишилик бир жакшы жерде өткөрүү деген абдан оор болчу. Анткени негизи инвестициялык форумдар 1000 кишиден ашкан жерден келишет. Анан мына бизде
өзүңүздөргө белгилүү болгондой чоң конгресс холл түзүлүп жатат. Азыр ошол конгресс холлдун жанына дагы башка экспо өткөрүүгө мүмкүндүк түзүлгөндө биз ошондой дүйнөлүк масштабтагы иш чараларды өткөргөнгө мүмкүндүгүбүз түзүлөт. Биз негизинен бир 2040 жылдарга жакын, 2035-2040 жылдарга жакын ушундай экспонун Осакада өткөндөй, mesela Казакстанда 2017-жылы өткөн эксподой өткөрүүгө биз деген аракет кылышыбыз керекпиз да. Сөзсүз түрдө, анткени мындай экспону өткөрүү бул ар бир эле мамлекеттин мүмкүнчүлүгүнө келе бербейт, бирок биз ошол жолдобуз. Биз ошондой ири масштабтагы иш чараларды Кыргызстанда өткөрөбүз деген ишеничибиз жана ниетибиз бар. Абдан жакшы. Жакынкы бир 2-3 жылды алып карап көрө турган болсок, ошол кыска мөөнөттө инвестициянын көлөмүн дагы көбөйтүү боюнча кандай стратегияларыңыздар, программаңыздар? Бүгүнкү күндө биз деген ушул 2030 жылга чейин улуттук өнүгүү стратегиясы кабыл алынган. Ал улуттук өнүгүү стратегиясынын аткаруу максатында биз ошол тармактык инвестициялык стратегиясын иштеп чыгуудабыз. Ал инвестициялык стратегиянын негизги максаттары ошол чет элдик инвестицияларды тартуудан мурун ички инвесторлордун дагы мүмкүнчүлүктөрүн жана алардын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу болуп саналат. Бизнес долбоорлорду даярдап, ал бизнес долбоорлорго эл аралык масштабка чыгуу жана ошондой эле IPO чыгуу, демек бул биздин ички рыногубуздун, ички инвесторлорубузга дем берүү, ички инвесторлорубуздун жандануусуна жана ошондой эле өнүгүүсүнө бир шарт түзүү болуп саналат да. Анан негизинен биз ушул инвестициялык стратегияны иштеп чыгууда bir termin бар, ESG стратегия деп коет. ESG бул экологиялык, социалдык жана башкаруу принциптер болуп чыгат. Биз сөзсүз түрдө инвесторлорубуз үчүн бирден бир талабыбыз бул биздин экологиябызга болгон мамиле, экологиянын өнүгүүсү жана ошондой эле экологиялык стандарттарга заводдорду курууда сөзсүз түрдө шайкеш келүү. Ал эгерде экологиялык стандарттарга шайкеш келбей турган болсо, биз анда ал долбоорлордон баш тартабыз да. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз экология эң негизги биринчи этапта, анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой климаттын өзгөрүүсү маселе болуп жатат жана ошондой эле бир катар проблемалар бар да. Аны чечүү үчүн биз деген сөзсүз түрдө жашыл энергетиканы, сиз жана айтып кеткендей энергетика багытында жашыл энергетиканы, кайра жарылуу булактарын сөзсүз түрдө стимулдаштырыш керекпиз. Анан ошондой эле бүгүнкү күндөгү биз ушул социалдык багыт боюнча дагы сөзсүз түрдө ачып саткан заводдор өзүнүн социалдык жоопкерчилигин билиш керек. Ошол жердеги райондо иштеп жатабы, ошол райондо же айылда сөзсүз түрдө мектеп салып бергенге аракет кылыш керек жана ошондой эле ошол жергиликтүү элдин арасынан жумушчуларды алыш керек. Алардын кадрларын өстүрүү маселесин караш керек. Мектепте окуп жаткан жакшы жөндөмдүү мектеп окуучулар болсо, аларды чет мамлекетке барып окутуп келип, мен бизде бүгүнкү күндө жакшы эл үмүтү деген программасы иштеп жатат. Ал да жакшы кадрлар даярдап жатат, бирок биздин ишкерлерибиз дагы өзүнүн келечегинде 10 жылда мага могул багыттагы кесипкөй адистер керек болот. Ошондуктан мен аны мектептен баштап, студенттик кезден баштап даярдашым керек деп. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө ушул социалдык багытта дагы биз өзүбүздүн стратегиябызды көрүп жатабыз. Демек жашыл экономикага басым жасап аткан Турбаев. Жалал Муратбекович, сизге ыраазычылык айтабыз келип маек куруп бергениңизге. Ишиңизге ийгиликтер болсун. Телекөрүүчүлөрдүн эсине салалы, биз инвестициялык мүмкүнчүлүктөр, өлкөдөгү ушул инвестициялык климатты жакшыртуу, келечектеги пландар тууралуу кеңири маек курдук. Жогоруда президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын орун басары Жалын Жээналиев баса белгилегендей, мына маектин жүрүшүнө өзүңүз көрө алдыңыз. 2026 жылдын алгачкы 3 айында эле 77 миллиарддан ашкан баягы капиталга салымдар болуп атат. Инвестициянын салымы ошондой эле көрсөткүч муну менен токтоп калбастан дымактуу пландар алдыга коюлуп атат. Мунун баардыгы өлкөдөгү инвестициялык климаттын жакшырышынан кабар берет. Биз Жалал Муратбековичке дагы бир жолу ыраазычылык айтып программаны жыйынтыктайбыз. Кайрадан биринчи маалыматтык каналдан жолукканча саламатта туруңуздар.